Президент Садыр Жапаров 2 кабаттуу үйүн мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берди. Эне баланы транспортка салбай кеткен айдоочу жумуштан алынды. Айдоочу жүргүнчүнү коляскасы үчүн албай койгон. УКМК Таластагы обл администрация коррупциялык схеманы аныктаганын кабарлады. Баткен коогалаңынын катышуучуларын митингге чыкты. Алар ардагер наамын талап кылышты. Акыл эстүү киши кечки саат 10го чейин эле сейилдейт. Электрди үнөмдөө максатында эми жарыктандырууга тыюу салынды. Айдоочулар кыялына жетти. Бишкекте жол кире 1 ноябрдан тартып көтөрүлөт. Памирлик туугандар үйлүү болушат. Чоң алайда памирлик кыргыздар үчүн шаарча курулат. Жума ичиндеги эң маанилүү жаңылыктарды топтогон апта агымы көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Бишкектеги үй бүлөсүнө караштуу 2 кабаттуу үйдү мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берди. Үйдүн ачкычы менен кызыл китебин ала аталган мекеменин жетекчиси Аида Төлөгөновага тапшырды. Президенттин айтымында бул үйдү үй бүлөсү менен 2005-жылы сатып алып, 5 жылдан кийин гана башка жакка көчүп кетишкен. Ошондон бери үй бала бакча катары иштеп келген. Мындай кадамын өлкө башчысы муктаждарды үй менен камсыздоого, көмөк көрсөтүү жана менин үйүм 2020-2026 мамлекеттик программасын ишке ашырууну көздөгөнү менен түшүндүрдү. Ошондой эле президент мамлекеттик ипотекалык компания бул үйдү аукционго койсо, андан түшкөн акчага 10 үй бүлөнү батир менен камсыздаса болорун билдирди. Жапаров жарандардан келип түшкөн акчалай же мыйзамсыз мүлк түрүндөгү бардык жардамдар мамлекеттин көзөмөлүндө экенин айтып, коррупция үчүн соттолгондордун конфискацияланган кыймылсыз мүлк турак жайлары да мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына которула турганын белгиледи. Оппозициячыл адамдарыбыз жок эмес. Анан алар ойлобосун да баягы бирөөнүн менчигине өтөт же болбосо башка бир адамдардын чөнтөгүнө түшөт, чиновниктердин деп. Жок, андай эмес. Биз ар бир берилген баягы мүлктү, мейли квартирабы, мейли офисби же жанагындай акчалай болобу, биз өзүбүз контролго алып турабыз. Мунун бардыгы баягы прозрачный отчетторун берип турушат. Бишкек шаарында коляскасы менен турган эне баланы салбай кеткен 203 маршрутканын айдоочусу кармалды. Милициядан кабарлангандай, айдоочу 37 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну болуп чыккан. Айдоочу өзүнүн аракети боюнча түшүндүрмө берип, жалпы коомчулуктан жана жүргүнчү келинден кечирим сураган. Ал 1 жыл мурда дагы ушундай окуя болуп, ошонун кесепетинен жол кырсыгына кабылып, чыгымын толук төлөгөнүн, ошол себептүү жаш келинди албай кеткенин билдирген. Азыркы учурда аталган айдоочу каттамдан четтетилип, жумуштан алынды. Андан аркы жоопкерчилигин кароо боюнча Ленин райондук милициясына иши өткөрүлүп берилди. Ошондой эле аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Балалуу аялга орой мамиле кылган киши айдоочулардын кара тизмесине киргизилди. Белгилей кетсек, шаардагы 203 маршрутканын айдоочусу баласын ээрчиткен аялды маршруткага салбай кеткен видео социалдык тармактарга тараган. Анда айдоочу коляска үчүн төлөйм дегенине карабай, маршруткага түшүп бараткан жүргүнчүнү наристе кызы менен сыртка түртүп чыгарып салган. Ушундан кийин кайгул кызматы 203 маршруттук каттамдын жалпы бригадасын текшерүүгө алып, техникалык бузууларга байланыштуу 2 протокол түзүп, 10 000 сом өлчөмүндө айып салды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө коррупциялык схеманы аныктады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, айрым кызматкерлер өкүлчүлүктүн имаратында жайгашкан бөлмөлөрдү коммерциялык жана коомдук уюмдарга ижарага берип, андан түшкөн каражаттарды өзү алып жүргөн. Мындан тышкары, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү үчүн
курулган. Ведомстволук турак жайда коммуналдык кызматтарга жана аталган үйдү коргоого мамлекеттик бюджеттен акча мыйзамсыз төлөнүп турган. Аталган фактынын негизинде аныкталган зыяндын жалпы суммасы 15 миллион сомду түзгөн. Бирок талас өкүлчүлүгү УКМКнын аларда коррупциялык схема аныкталды деген маалыматын четке кагууда. Бул боюнча таластыктар расмий билдирүү да таратты. Талас облустук бийлиги УКМКнын өкүлчүлүктүн 2020 жылга чейинки ишмердүүлүгүн текшерүү жүргүзүлгөнүн маалымат жыйынтыгында негизделгенин билдирип, атайын кызмат айткан. 1999-2000 жылкы Баткен когалаңына катышкан аскер кызматкерлери жана алардын жакындары митингге чыгышты. Министрлер кабинетинин имаратынын алдына чогулгандар согуштун, тылдын жана куралдуу күчтүн ардагерлери макамын берүүнү жана муну мыйзам менен бекитүүнү талап кылышты. Мындан тышкары Баткен согушунун катышуучусун мамлекеттик тарабынан берилген жөлөк пул пенсиянын көлөмүн көтөрүп берүүнү өтүнүшүүдө. Баткенчи жоопкерчилердин республикалык комитетинин төрагасы Саттыбек Молдалиевдин журналисттерге билдиргени боюнча, Баткен когалаңында курман болгондордун үй бүлөлөрүнө когалаңда жарадар болгондорго мамлекет тарабынан берилчү жөлөк пулдун көлөмү такыр көбөйгөн эмес. Маалымат калайык, 2014 жылы Баткен когалаңынын катышуучуларына согуштун, тылдын ардагерлеринин макамын берүүнү өтүнүп, 62 адамдын колу коюлган. Кайрылууну бийликке жана жогорку кеңешке беришкен, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Өкмөт бюджетте акча жок деп алакан жайып келген. Баткен когалаңында курман болгон аскер кызматкерлеринин үй бүлөсү багуучусунан ажыраганы үчүн 1000 сом жөлөк пул алат. Ал эми когалаңда жаракат алгандар 7000 сом пенсия алышат. Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Байгазиев жарандар электр энергиясындагы жетишсиздикти түшүнүү менен кабыл алып, жарыкты максималдуу түрдө үнөмдөө керектигин белгиледи. Анын айтымында, адистер көзөмөлдөп эл менен иштеп жатат. Баш аягы 1,5 миллион колдонуучу бар. Энергетиканын тартыштыгы адистердин эле эмес, жалпы калктын көйгөйү. Электр энергиясын үнөмдөп пайдаланыш керек. Чоң кафелер той башталарда саат 5-те эле жарыкты күйгүзүп алышат. Ошондой эле парктардагы жарыкты эмнеге таң атканча күйгүзүү керек. Акыл эси бар киши 10го чейин эле сейилдейт. Андан кийин эс алыш керек. Жарыкты ашыкча күйгүзгөндүн эмне кереги бар? Аны өчүрүп коюш керек, деп сүйлөгөн Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Байгазиев. Улуттук энергия холдинг ишканасы электр энергиясын үнөмдөө максатында көчөдөгү көрүнөк жарнактардын кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн-зоок соода борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарган. Буйрукка мекеменин башчысынын орун басары Замирбек Кожомамбетов 27 сентябрда кол койгон. Аймактардагы бөлүштүрүүчү компанияларга таңга жуук жана кечкисин кыдырып электр энергиясын үнөмдөөнү көзөмөлдөө боюнча тапшырма берилген. Ушундан кийин социалдык тармактын айрым колдонуучулары шаардын ар кайсы жеринен тартылган караңгы Бишкек деген сүрөттөрдү баракчаларына жайгаштыра башташты. Бишкек шаардык кеңеши борбор калаадагы коомдук транспортто жүрүү акысын кымбаттатты. Ага ылайык троллейбуста жана автобуста жүрүү акысы 11 сом, ал эми кичи маршруттук автобустарда жүрүү акысы 15 сом болот. Жол кире 1 ноябрдан тартып кымбаттайт. Мэрия Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташууга кеминде 1,5 миң автобус зарыл экенин белгилеп келет. Ушул тапта Бишкек шаарында 75 автобус, 120 троллейбус каттамга чыгат. Муниципалдык транспорттан тышкары Шыдыр жол ишканасынын 14 автобусу жүргүнчү ташыйт. Экөө эл ташуу компаниясы 210 автобус алып келип, 11 сентябрдан тарта каттамга чыгарган. Булардан тышкары 800 кичи автобустар эл ташууда. Борбор калаада коомдук транспорттун тарифи акыркы жолу 2012 жылы көтөрүлгөн. 2021 жылы июнь айынын башында маршруттук таксилердин айдоочулары жол кирени көтөрүүнү талап кылып, бир канча
күн иш ташташкан. Ушул тапта муниципалдык автобус троллейбустарда жүрүү акысы 8 сом, ал эми маршруттук таксилерде жана менчик автобустарда жол кире 10 сом. Пенсионерлер таңкы саат 9:00 17:00 аралыгында 5 сомдон төлөшөт. Ош облусунун Чоң Алай районунда кичи жана чоң Памирден келген этникалык кыргыздар үчүн шаарча курулат. Мындай маалыматты президенттин басма сөз кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров 26 сентябрда шаарчанын курулушуна капсула салып, шаарча үчүн Кашка суу айылынын Бурган суу тилкесинде 30 гектар жерге жеке турак жайларын жана социалдык объектилерди курууга трансформацияланган алдыда 275 орунду жалпы билим берүүчү мектептин саламаттыкты сактоо объектилери жана башка социалдык объектилердин салынышы пландалууда. Белгилей кетсек, июль айында Кыргызстанда жашаган айрым памирликтер Тажикстанга качып өткөн. Кыргыздардын көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн бурууга, аларды коопсуз жайга көчүрүүнү бийликтен суранышкан. Сиздер апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.